Assalamu alaikum урматтуу футбол көрөрмандары жана футбол сүйүүчүлөрү. Жалпыңыздардын котмондо кошуба көнүңүздөр менен бүгүнкү чыгарылышыбызда өзүбүздүн жергебизде болуп аткан сенсациялар жана таң калыштуу окуяларды айтып өтөлү. Тагыраагы Кыргызстан кубогунун 1/8 финалында болуп өткөн эң мыкты көрөрмандардын коптуна толо турган оюндар тууралуу, ошондой эле Кыргызстан көрөрмандардын жүрөгүнөн орун алган, эбак эле ананын сүймөнчүлүгүнө айналган, Кантчан лакабы менен таанымал болгон Мирлан Эшенов эффектиси тууралуу айтып өтөбүз. Анда сиз даяр болсоңуз телефонун көтөрүп алыңыз, мен баштай берейин. Албетте, алгачкы эле оюндар дал ошол Бишкек Сити Азия гол ортосунда болуп өттү. Бул сенсациялардын башталышы. Анткени баштапкы мүнөттөрдө Криштиано 20-мүнөттө гол жаратты. Андан ары экинчи бөлүм баштапкы мүнөттөрүндө Абдывалиев экинчи гол жаратып, Бишкек Ситини ишенимдүү түрдө алдыга алып чыккан болчу. Ал эми Азия гол тарабынан Шаршембеков эң мыкты голдордун бирөөсүн жараткан абалда Азия голго үмүт өтүн жандырып берди. Бирок ал көпкө узабастан дароо эле 67-мүнөттө Петермен 3-чү голу жаратып Азия голго өтө бир сокку урду. Бул соккуга тайманбай тырышып аракет кылып жаткан Азия гол тарабынан Кенжебеков эсеп санын кыскартырды. Натыйжада 3-2. Ал эми оюндун бүтөрүнө бир канча мүнөт калганда Азия голдун пайдасына пенальти болду. Бул пенальтини албетте Шаршембеков эч кандай мүмкүнчүлүксүз калтырбай гол жараткан абалда эсеп санын теңип койду. Ал эми пенальтилер сериясында толук кандуу Бишкек Сити 5-4 эсеби менен жеңип алды. Бул оюн эмоция, күрөш жана чыныгы футболдук мүнөздүн символу болду десек туура болот. Ошонун натыйжасында Бишкек Сити Кыргызстан кубогунун 1/4 финалына чыккан алгачкы команда аталды. Ошондой эле Кыргызстан кубогунун кийинки күнү. Тагыраагы экинчи күндө түштүк тараптан Нефтчи командасы өз үйүндө өзгөндө кабылдап алды. Албетте, бул жерде негизги фаворит Нефтчи кошкорлуктар болчу. Тилекке каршы бул нерсе толук кандуу биз ойлогондой чыккан жок. Натыйжада оюнун жүрүшүндө Кушаков 38-мүнөттө өзгөндө алдыга алып чыкты. Ал эми Нефтчи командасы канчалык аракетин жасабасын, тагдырга жазылбаса бир тыйын дегендей 49-мүнөткө келип Рысбеков өзгөнгө экинчи голду алып келди дагы 0-2 эсебинде өзгөн өз тарыхында алгачкы ирет Кыргызстан кубогунун бир чейрек финалына жол алды. Кийинки оюнубуз албетте Алга менен Кыргыз Алтын ортосунда болуп өттү. Кече жакында эле жаңыдан майдана ачылган Алга клубу өз үйүндө Кыргыз Алтынды кабылдап, жоопсуз 3 гол айырмачылык менен жеңишти камсыздап, чейрек финалга жолдомо алды. Негизи эле бул эки команда 62 жолу майданга чыккан. Алардын 6-оосун Кыргыз Алтын жеңген болсо, калган 54 оюнда Алга жеңишти камсыздаган болчу достор. Ошонун натыйжасында Алга клубу бул жолкусунда дагы эч кандай кыйынчылыксыз чейрек финалга жолдомо алган болсо, кийинки оюндарыбызда талант менен Барс мыкты бир оюндарды тартуулап беришти. Оюндун 27-мүнөтүндө Мусабеков керемет бир гол менен өз командасын алдыга алып чыкты. Бирок бул нерсеге толук кандуу биринчи бөлүмдө жооп бере албаган талант командасы экинчи бөлүмдө толук кандуу оюндугун өз карамагына алып, көрөрмандардын бактылуулукка бөлөй алды. Тагыраагы 52-мүнөттө Абдукаимовдун керемет бир гол менен Мусабековго жооп бергендей эле болду. Эсеп сандары 1-1. Ал эми оюндун бүтөрүнө бир канча мүнөттөр калганда Мурзаков көтөрүлүп берген топту тизеси менен ата-анасынын дарбазасынан жай алдырды. Бул менен оюн эсеп сандары 2-1, талант командасы кезектеги этапка жолдомо алды. Албетте, негизде эле талант командасы жалпылай бул жылы ошол эле Барс болсун жана башка топ даражадагы клубтар болсун, бардыгына мыкты бир туруштукту берип жаткан чагы. Ал эми күнүбүздүн негизги оюну Эл Классикосу, дербиси, кыскасы эң мыкты оюн тартуулап берген Дордой Абдыш Ата. Оюндун 13-мүнөтүндө Мамуралиев керемет голдун натыйжасында Дордойду алдыга алып чыккан болчу. Бирок арадан 4 мүнөт өтүп өтпөй атып, кайрадан Абдышата командасы мыкты бир чабуулдарды уюштурду. Эрбол Атабаевдин пятка менен берген пастары мыкты өттү. Андан ары Камолов 19-мүнөттө алгачкы голду жаратып эсеп сандарын теңеп койду. 1-1. Ал эми экинчи бөлүмгө толук кандуу мыкты түшкөн Абдышата командасы көрөрмөндөр арасында Таловичтин голу менен алдыга чыккан болчу. Бирок ошого карабай 63-мүнөттө Абилов эсеп сандарын теңей алды. Бул менен 90 мүнөт толук кандуу 2-2 эсебинен жыйынтыкталды. Андан ары кошумча 30 мүнөттүктөгү эч кандай гол көрө алган жокпуз. Натыйжада биз өз назарыбызды пенальтилер сериясына бурдук. Финалга чейинки финалда оюн болду десек жаңылышпастырбыз. Бирок пенальтилер сериясында өз көрөрмөндөр арасында Абдышата клубунан Талович гол жарата алган жок. Нурланбеков мыкты бир сейв жаратып, Дордой командасын кийинки этапка алып өттү. Эми чейрек финалдарда Дордой менен Алга, Талант менен Бишкек Сити,
Өзгөн менен Мурас Юнайтед, ошондой эле акыркы Алай менен Ош университети ойын алып барышат. Эми биздин атактуу футбол сүйүүчүлөр жүрөгүнүн орун алган Мирлан Эшенов тууралуу айталы. Ооба, бул инсан өзгөчө экенин дагы бир жолу далилдей алды. Кудайдын куттуу пендесиби билбейм, бирок баскан жеринен гүл чыгарары анык болду. Тагыраагы футболчулук карьерасында, машыктыруучулук карьерасында дагы өзгөчөнү алды. Кант шаары үчүн баарын жасады. Ал тургай Илбирс командасындагы бир топ даражага алып чыкканы белгилүү. Ошондой эле 2024-жылы сентябрда Бишкек шаарында болуп өткөн Азия чемпионатына тандоо турунда акыркы оюнда Япония менен тең чыккан абалда тайпадан 2-орунду алып Азияга жолдомо алгандагы ушул киши. Бирок бир канча себептерден улам Азия чемпионаты башталышына 2 ай калганда өз кызматынан бошотуп алмаштырышкан. Ошондон кийин Мирлан Эшенов окууну, изилдөөнү улантып, чет жактан өз ишмердүүлүгүн ашырды. Анан кече жакында кайра бул жолу жаңадан курам түзүп, Кыргызстан премьер-лигасына чыккан Абдышатаны жетектеп, кыска аралыкта кайра эле күйөрман назарын өзүнө бурду. Тагыраагы Абдышата менен 4 оюнда 12 упай топтоп, болгондо дагы атааңдаштарды 3 топ айырмачылык менен утуп, таң калтырган эле. Кийин дароо эле кайра Абдышата менен коштошуп, убактылуу Алга клубуна насаатчы болду. Ал эми бул жолу Кыргыз премьер-лигасында иши жүрүшпөй, 12 оюнда 3 жолу жеңип, турнирлик жадыбалда 11-орунда келе жаткан Алга менен алгачкы оюну Кыргызстан кубогунун алкагындагы Кыргыз Алтынга каршы болуп, анда дагы 3 топ айырмачылык менен атааңдашты жеңип алды. Ушунча нерсени өз көзүбүз менен көрүп жатып, бул инсанды кантип улуттук курама командага машыктыруучу боло албайт дейбиз. Жараткандагы сүйүктүү пендесине ийгиликтерди тартылбайт эмеспи? Анықтан насип кылып, биз дагы Эшенов агайыбыздын кол астында Азияда мыкты оюндарды тартуулай алабыз деген үмүттөмүн. Ооба, бул ошол кантчан машыктыруучу, баскан жерин гүлгө бөлөп, жүзүнөн жылмаюу кетпей, нур чачырап турган, күйөрмандар жүрөгүнөн орун алган Эшенов Мирлан Байшбекович.